Министрлер кабинети тарабынан иштелип чыккан массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңеште каттоодон өттү. Бул тууралуу жогорку кеңештин сайтында маалымдалды. Маалыматка караганда документ былтыр 15 декабрда каттоого алынган. 55 беренеден турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү, журналисттердин милдети жана укугу каралган. Долбоорго ылайык маалыматтык сайттары, тармактык жалпыга маалымдоо каражаттары катары санариптик өнүктүрүү министрлигинин каттоосунан өтүшү керек. ЖМК катары каттоодон өтүү үчүн арыз Юстиция министрлигине же санариптик өнүктүрүү министрлигине берилет. Президенттик администрация 2022 жылы ЖМК жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган. Бул коомчулукта катуу талкуу жараткан. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров жумушчу топ түзүп, мыйзамды толуктап иштеп чыгууну тапшырган. Ал эми көз карандысыз юристтер мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп баалашкан. Алар ЖМК жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы мурункуга салыштырмалуу катаалдашып кеткендигин айтып, бийликке коңгуроо кагышууда. Прокуратура Ырыс Жекшеналиевдин ишин кайра кароо өтүнүчүн келтирди. Бул тууралуу жактоочу Кантемир Турдалиев билдирди. Анын айтымында прокуратура Бишкектин 1 райондук сотунун активист Ырыс Жекшеналиевди актаган чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арыз берип, ишти райондук сотко кайра кароого жөнөтүүнү өтүндү. Бул жерде кайра карай турчу эч нерсе жок. Ырыс Жекшеналиевдин иши 1 жыл 4 ай тергешти. Анын ичинен 4 ай тергөө иштери, 1 жыл сот болду, деди адвокат. 2023 жылдын 4 декабрында Бишкектин 1 май райондук соту Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевди толук актаган чечим чыгарган. Жекшеналиев 2022 жылдын 14 августунда УКМКнын экс-төрагасы Абдылсегизбаевдин Нарын облусундагы жетим тоо кени боюнча айткан эски видеосун жарыялагандыгы үчүн ИИМге суракка чакыртылып кармалган. Жекшеналиевге карата массалык башаламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрор Именов кайра кармалгандыгы белгилүү болду. Маалыматты Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматынан ырасташты. Мекеменин билдирүүсүндө райондук сот мындай чечимди 2023 жылы 30 декабрда чыгаргандыгы маалымдалды. Анын эч жакка чыкпоо тууралуу бөгөт чарасын өзгөртүп, 4 февралга чейин камакка алуу өтүнүчүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү берип, сот аны канааттандырган. УКМК Ахрор Именовду Кримтөбөл Камчыгөлбаевдин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келген деген шек менен 2023 жылдын 11 октябрында кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен айып тагылган. Атайы кызмат ал жүк ташыган бир катар компаниялардын ишине кийлигишип, алардын кирешесинин болжол менен 30%-ын кылмыштуу топтун орток кассасына чогултууга катышып жүргөндүгүн билдирген. Былтыр 16 ноябрда УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен 1 май райондук соту Ахрор Именовду сыртка чыкпоо жөнүндөгү тилкат менен камактан бошоткон. Социалдык тармактарда Жанга Каймана бар Кадыр Досонов каза болду деп тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. ЖАМКтын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Кадыр Досоновдун каза болгондугу тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ал учурда Бишкектеги ТИЗО бир мекемесинде кармалууда. Кадыр Досонов буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Соңку ирет УКМК аны 2021 жылдын февраль айында кармаган. Кыргызстанда Кримтөбөл аталган Камчыгөлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын Атай операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун бир катар мүчөлөрү, анын ичинде Кадыр Досонов да кылмыштуу топтон мындай идеялардан баш тарткандыгын айтылган видео чыккан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында Кадыр Досонов кылмыштуу аракетин дагы деле улантып жаткандыгын айтып, ал оштон Бишкекке которулаарын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте курулуш материалдары сатылган Уста базарында ижарачылардан келишимде көрсөтүлбөгөн акча чогултуу жана салыктан качуу фактылары аныкталгандыгын билдирди. Атай кызматтын маалыматына ылайык, ар бир ижарачы ай сайын 5.000 сомдон 50.000 сомго чейин мыйзамсыз акча жыйнаган деген шек менен базардын коммерциялык директору кармалды. Ижараны 30% төмөндөтүү боюнча жетишилген макулдашууга карабай, базардын администрациясы кошумча каражат жыйнагандыгы, базар жетекчилиги көп
суммада салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качкандыгы аныкталгандыгы кабарланды. Тергөөнүн жүрүшүндө 7 январда Уста Билдинг ишканасынын коммерциялык директору кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эске салсак, былтыр 6 октябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген.